Assalamu alaikum урматтуу эже-сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы сооп, ажырларга ээ болосуздар. Бүгүнкү карман орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Ушул ийик Рамазан айында баарыңыздардын кылган ибадаттарыңыздарды жеңил жана жемиштүү кылып берсин Аллах Таала. Биздин өзүм үчүн марафонубуздун бүгүн 9-күнү буйруса, насип кылса, кадимкидей эле биринчи ниет менен баштайбыз. Ниетибизди ар убакта Алла үчүн туурлап турабыз иншалла. Абу Хурайра радиаллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Кыямат күнү адамдар ниетине жараша тургузулат. Башкача айтканда, ар адамга ниетине жараша мамиле кылынат деп айтканда, ошон үчүн ар бир акыбалда иншалла ниетибизди түзөп тура турган болсок, Аллах Таала бизге бул кылган ибадатыбыздын сонун сөзсүз жакшылык менен берет. Анан кийинки күн тартибибизде Куран окуу. Куран биз үчүн Алладан түшкөн белек, Куран биз үчүн нур. Биз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү эң абзел тандалган үммөтпүз да. Жана бизге эң абзел тандалган түн берилген. Жана бизге эң абзел Рамазан айында Куран берилген. Эң абзел пайгамбардын үммөтү болгонубузга бизге Куран белек болуп келген да иншалла. Эгерде кимде-ким Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, ошол 2 күндө дейт, ошол Курандын кадырына жетпей өтүп кете турган болсо, ар бир адам өзүнүн күнөөсүн өзүнөн издесин дейт да. Бул Куран окуш өтө оңой да. Куран окуш, ким Куранды окуй албай атам десе, анда бул жалган айтып жатат да. Аллах Таалам бизге көз берди, кулак берди, бүткүл 12 мүчөбүздү аман кылып, жакшы кылып берди да. Жок дегенде Курандан орозодо бир тамга окуңуз дейт. Ясин канча 10 сооп дейт да. Сот, алиф лам ро бир эле ушул тамгаларды окусаң канча сооп аласың дейт да. Ошон үчүн ким дейт бул Курандан дейт өзүн узак экенин билсе дейт, Куранга кылган мамилесинен билсин дейт да. Ошон үчүн бул Куран бизге өтө оңой да. Себеп дегенде мисалы үчүн Куранды жаташ өтө оңой, жеңил да. Себеби бирөөдөн бир өзүңдүн сүйгөнүңдөн бир жакшы каттар келген болсо, ошол катты үтүр точкасына чейин жаттай албайсың да, унутуп каласың. А эми Куранды мына карыларыбыз үтүр точка келген аяттары, кайсы жерде сүкүн харакаттар бардыгын сонун эле жаттап алып жатат да. Себеп дегени аларда Куранга болгон сүйүү бар. Ошон үчүн орозо күнү аракет кылып иншалла бир тамга болсо да Куран үйрөнгөнгө аракет кылалы. Анан кийинки күн тартипте 3-чү садака дейт да. Эгер садака берген болсо бир адам, берген садакасы Аллахтын алдыга кандай берген муктаж адамдан дагы ошо Аллага ушунчалык тез жетерин билгенде дайыма садака бергенге аракет кылмак дейт да. Биздин муктаж адамга берген садака ошол муктаж адамдан да мурун Аллага жетет экен да. Бул садака жаннаттын эшигин ачат дедик. Жакшылыгыбызды көбөйтөт дедик. Жана биздин маркумдарга бул садакадан өткөн биздин ажыр сооп жок экен. Анан кийинки күн тартипте бул таравих, тахаджуд намаздары кошулган иншалла. Ким дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунунда айтат, ыйман менен сүннөткө ыйман келтирип таравих окулган болсо дейт, ошол окулган таравих үчүн дейт Аллах Таала ал адамдын күнөөсүн энеден туулгандай таптаза кылып жууп жиберет дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинин мазмунунда айтат. Жана дейт, ар бир кылган саждасы үчүн дейт 1,5 миң сооп берилет экен. Көрдүңүздөр, биз эми ошондо эсептеңиздер 20 рекетте канча сажда кылабыз. Ошон үчүн Алла Таалага кайрылып, таравih намазын калтырбаганга аракет кылышыбыз керек экен. Жана тахаджуд намазы дейт да. Бул тахаджуд намазы биз үчүн өтө нур, үстүнөн нур келүүчү амал да. Бул тахаджуд намазын ким окуса дейт, ал адамды бале кырсыктан сактайт дейт. Тахаджуд дейт. Оңой болот дейт, эсеби оңой болот дейт, жана кабырдан нур болот дейт да. Жана кыл көпүрөдөн өтүүгө оңой себептердин бири бул тахаджуд намазы дейт да. Эми биз айта берсек, биздин убактыбыз да чектелүү, бирок өтө убакыттарды бизге Аллахым ганимет кылып берди. Ушул убактарды пайдаланып калалы. Жана ошол күн тартибибиздин аягында мен өзүм кылып жүрүүчү ошол дуалар, масум дуадан дайыма ошол дуаларды сиздерге сунуштамакчымын. Бул дуа ла хаула ва ла куввата илля билля дуасы. Бул дуада ошо истихфар дуасы деп айтылат. Алладан кечирим суроо. Бул дуанын пайдалары да өтө зор. Ар бир акыбалда окуса болот иншалла. Аллахым сиздерди, биздерди ошол өзүн Рамазан айында кылган амалдарыбызга бекем кабыл кылсын. Алла бизден ыраазы болсун.